Кыргызстанда өстүрүлгөн кулпунай жана данкуурайга чет жакта суроо талап жогору. Быйыл Исмаил Ата дыйкан чарбасы 1000 тонна кулпунайды чет өлкөгө экспорттоду. Бул чарба аз убакыттын ичинде эл аралык рынокто өз ордун таба алды. Биздин малина клубника уже өзүнүн бренд алды да башка мамлекеттерге. Башка мамлекеттердин клубникасына караганда даамы, жыты, экология жактан тазалыгы жагынан, экология тазалык жагынан жакшы бренд алды. Анын үстүнө 2 жылдан бери биз таараны евро таара кылгандан бери мындай Кыргызстанда ушул объем продаж көбөйдү. Ошо көп дыйкандар менен биргеликте иштейбиз. Аталган дыйкан чарба жемишти экологиялык жактан таза, атайын даярдалган жашыктарда чыгарат. Чарбада 60га жакын кызматкер жашык жасап иштейт. Алар бир күндө орточо эсеп менен 12 миңдей жашык даярдайт. Биринчиден жыгач яшик бул экологиялык тазалык үчүн, анан пластиковый яшикке караганда коозураак көрүнөт. Малина, клубника бул ягода ушундай нерсе экен, канча кооз кылып, тыкан кылса, баасы да ошондой бийик баада кетет экен. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги чакан жана орто ишкерликти колдоп, чарбасы кенен дыйкандар менен байма-бай жолугуп турат. Алар насыя алууга же болбосо ишкердин азыгын чет жака экспорттоого жардам берет. Ишкерлер чоң, орто жана кичине. Эгерде чоң ишкерлер болсо, алардын көйгөйлөрү бул саясий деңгээлде болушу мүмкүн. Орточо кичинекей дыйкандар болобу же ишкерлер болобу, алардын көйгөйлөрү кичине башкача болушу мүмкүн. Алардыкы жанакы насыяларды алуу боюнча же узартуу боюнча же болбосо кандайдыр бир маселелер чек арада болуп калышы мүмкүн. Анан жанакы экспортты кандай алып барыш керек, кандай сүйлөш керек кардарлар менен, ошол маселесин чакан компаниялар биле беришпейт да. Ошондуктан масштабтар ар кандай болушат. Азыр Исмаил Ата чарбасы мөмө жемиштерди тоңдуруу үчүн муздаткыч бөлмөсүн курууну пландап жатат. Бул план ишке ашса, кулпунай менен данкуурайды 4 мезгил өндүрүп, экспорт кылууга жол ачылат. Алина Бактыбекова, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.